Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Коргоо министрлигинин 52-806 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы сыйланды. Алар ЖККнун тынчтыкты сактоочу күчтөрүнүн курамында Казакстанда милдеттерин ийгиликтүү аткарып келишкен. Кыргыз Республикасынын президентинин куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысынын указы менен аскер бөлүктүн 150 аскер кызматкери Казак Республикасына тынчтык миссиясын орнотуу үчүн күчүрмөн тапшырманы аткарып келишкен. Бул сыйлоо аскер кызматкерлеринин ата мекенге кызмат кылуусун дагы шыктандырат. Тынчтыкты сактоочу контингенттин өздүк курамынын өзгөчөлөнгөн аскерлерине мамлекет башчынын атынан алкыш энчилүү сааттары ыйгарылды. Сыйлыктарды Коргоо министри Бактыбек Бекболотов менен президенттин администрациясынын коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүгүнүн башчысы Адилет Жанузаков тапшырды. Кыргыз Республикасынын коргоо министрлигинин сыйлыктарын алып отурабыз. Мындан ары дагы Кыргыз Республикасынын коргоодо өзүбүздүн күчүбүздү, салымыбызды кошуп келебиз. Жана коргоого ар дайым даярбыз. Январда ЖККга мүчө мамлекеттердин тынчтыкты сактоочу күчтөрү Казакстандагы стратегиялык объектилерди кайтарууну жана коргоону ишке ашырган. Кыргыз аскерлерине Алматы шаарындагы ЖЭП-ни кайтаруу милдети жүктөлгөн. Аскерлер өлкөнүн бүтүндүгүн сактап мекенге кызмат кылууга дайым-даяр. Верховного главнокомандующего президента. Эмгегибиз бааланып, өзгөчөлөнгөн аскерлер куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысынын атынан сыйлык алдык. Бул бизге дагы да дем берет. Мындан кийин дагы мекенге ак кызмат кылууга дайым даярбыз. Коргоо министри Бактыбек Бекболотов өз сөзүндө ЖККнун тынчтыкты сактоо күчтөрүнүн курамында коңшу республиканын аймагында коюлган милдеттерди аткарууда аскер кызматкерлеринин күчүрмөн даярдыгын жана аскердик тартибинин жогорку деңгээлин белгиледи. Сыйлоо аз эми өздүк курамдын салтанаттуу жүрүшү менен аяктады. Бактыгүл Султанбек кызы, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.